ырчы Самара Каримова даңқ медалын алабы. Жакында эле Кудул Гүлжайна Атаканова белгилүү ырчы Анжеликага Кыргыз Республикасынын баатыры намын берүүнү сунуштаган. Анан ырчы Самара Каримовага Ош шаарынын айрым ыктыярчылары тарабынан даңқ медалына көргөзүү боюнча демилгелүү топ түзүлгөнү турат деген ушактар таралууда. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Курсан Асанов кызгылт баштыкта эмне бар экенин Атамбаевден сураш керек. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. Бул тууралуу Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов Кой-Таш окуясы боюнча журналисттерге комментарий берип жатып билдирди. Анын айтымында соттук отурумдар мыйзамдын чегинде өтүп жатат. Мага коюлуп жаткан айыптоолор боюнча менин күнөөм жок экендигин далилделерине ишенем. Жакында кызыктуу фактылар ачыкка чыгат. 70ке жакын күбө бар. Бирөө жүргөн кызматкерлер көрсөтмө беришет. Аларды кээ бири жумуштарынан бошотулган, кээ бири иштеп жатат. Бул окуя боюнча видео далилдер да бар. Жакында сот отурумунда айтылат. Акыйкаттык мен тарапта болот деп ишенем, деди Курсан Асанов. Ал эми Кой-Таш айылындагы окуяларда пайда болгон кызгылт баштыкта эмне бар экендигин мурдагы президент Алмазбек Атамбаевден сураш керек деген пикирди кошумчалады. Анын айтымында башкы Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилген. Баштыкта эмне бар экендигин билбейм. Аны СОБР кызматкери алган. Андан кийин эле Кундуз Жолдубаевага берилген. Андан кийин ал Ички иштер министрлигине өткөрүлүп берилди, деди Курсан Асанов. Ал Кой-Таш окуясына туура 1 жыл болгонуна жана бул убакыт көз өрмөмдөй өтүп кеткенин белгиледи. 2019-жылдын 7-8 август күндөрү тууралуу айтсам, анда кан төгүүнү болтурбоо үчүн күч аракетимди жумшагам. Биздин максат мурунку президент Алмазбек Атамбаевди тергөөгө алып келүү болчу. Ошондуктан өзүмө жоопкерчиликти алып, сүйлөшүүнүн негизинде Атамбаев өз эрки менен колго түшүп берген. Мен кылган ишиме өкүнбөйм. Бул иш боюнча дагы жакында чындыктар ачыкка чыгат, деди Асанов. Белгилей кетсек, Курсан Асанов Ички иштер министринин орун басары кызматынан Атамбаевди кармоо операциясына милициянын кызыкчылыгын сатты жана ишеничтен кетти деген жүйө менен алынган. Соттук текшерүү 2020-жылдын 14-февралына башталган. Асанов өзү 2019-жылдын 27 августунан бери үй камагында жана коюлган айыптардын бардыгынын негизсиз экенин айтып келет. Маалымат булагы Назар News Чекит KG. Анжелика апасынын туулган күнүнө темир тулпар белек кылды. Анжелика апасынын туулган күнүнө акыркы үлгүдөгү темир тулпар белек кылды. Бул тууралуу анын социалдык тармактагы баракчасына шилтеме берип, Барометр билдирет. Таманыңыздан өөп, болгон жакшылыгымды сиз үчүн арнай берем. Дүйнөдөгү эң сулуу, эң бактылуу айымым, деп жазган ал. Кечээ 6 августта ырчы Анжеликанын апасы туулган күнүн белгиледи. Анда ырчы айым бир тууган инелери менен апасы кыялданган унааны белек кылышты. Колубуздан келген жакшылыгыбызды ата-энелерибизге тартуулап жүрө берели. Көптөн бери апама деп топтогон акчага инелерим Мырза жана Марлен үчөөбүздүн атыбыздан апам жактырып жүргөн унасын белек кылдык, деп кошумчалады Анжелика. Маалымат булагы Барометр Чекит KG. Айпери Кубик кызы. Кайсынысын тандоо бул ар бир адамдын өз эрки. Ырчы Айпери Кубик кызы жашоого карата өзүнүн жеке көз карашын билдирди. $5000 турган саат менен $5 саат бирдей эле убакытты көрсөтөт. Ошондой эле Lexus 570 жеткен жерге фит деле жетет. Болгон адамдар ар түрдүү. 5 кол тең эмес. Кээ бири машинаны күчтүүлүгүнө караса, кээ бири элде жок машинаны мингиси келет. Кээ бири элге мактануу үчүн минет. А кээ бири ысырапкорчулуктан сактанат. Көпчүлүк адамдар мага жакшы мамиле кылыш үчүн минем дейт. Себеби азыр үй жайына, машинасына, кийимине карап мамиле кылып калган заман. Кыйыныраак болсо дароо мамилеси өзгөрүп, ага көз артуу, аны мактоо менен убара. Кайсынысын тандоо бул ар бир адамдын өз эрки. А бирок мунун баары бул дүйнөнүн кызыкчылыгы, убактылуу, деп билдирди ырчы. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Максат Давранов. Атамдын орду күн сайын билинет. Алып баруучу Максат Давранов атасы тууралуу эскерди. Бул тууралуу посту ал социалдык баракчасына бөлүштү. Менден атам жөнүндө көптөр сурайт. Эмнеге атаңызды көрсөтпөйсүз? Атаңыз тууралуу сөз кылбайсыз, деп. Атамдын аты жөнү Абдурайым Давранов. Арабыздан кеткенине 18 жылдын жүзү болду. Тирүү болсо быйыл 62-ге чыкмак.
Мен анда 6-класста окуган жаш бала элем. Ошол учурда ата жоготуу канчалык оор экенин анчейин сезбедим окшойт. Бирок чоңойгон сайын эркек бала үчүн атанын орду өзгөчө экенин, атасыз өмүр бир канатын кайрылып алсыз болуп каларымды сезип билип келем. Жашоодо ар кандай учурлар болот. Кээ бирин апабызды аяп айта албай каласың. Айтор атамдын орду күн сайын билинет. Көп жолу үшкүрүп, бирок Аллахтын буйругуна баш ийем. Атам тууралуу замандаштары ак көңүлдүгүн, кол ачык, башкача боорукер болгонун ушул күнгө чейин айтып калышат. Атам аз жашаса да артында 3 уулун апама тирек кылып таштап кетти. Апамды өзгөчө жакшы көрүп сыйлаганыбыз да атамдан өтсө керек. Себеби ата-энемдин уруш жаңжалын же апама катуу сүйлөгөнүн көрбөдүм. Үйдө бир жакшылык болгондо атам жаныбызда болгондо деген арман өмүр бою боло берет экен. Азыр атама Куран түшүрүп бейиштин гана сурагандан башка айла жок экенин билем. Бүгүнкү күндө Аллахтын дайым атамдын жок экенин билдирбегенге аракет кылып, бизди чоңойткон апамдын өмүрүн тилеп, биздин бактыбызга бар болсун деп басам турсам сурап келем. Ата-энелер балдарынын сый урматына көрүп узак жашасын. Ата-энелерибизди көзү барда сыйлай билели, деп күйөрмандарына кайрылды алып баруучу. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Саламдашпай салонун реклама кылган Асель Кадырбекова сынга кабылды. Баарына маалым болгондой, жакында эле ырчы Асель Кадырбекова башынан сакайып үйүнө чыккан. Анан 1-2 күн мурда ырчы айым алгачкы постун чыгарып, катуу талкууга алынды. Күйөрмандар элге ыраазычылык билдирүүнүн ордуна реклама чыгарганы үчүн нааразы болушууда. Кудай жардам берип, элдин батасын алып сагайып кетти. Эл дуба кылып отурса, элден айланса болот эле. Саламдашуунун ордуна салонун реклама кылат. Салон эмес, эл коркуп отурган заман. Биринчи посту реклама болду, деп жазды күйөрмандары. Маалымат булагы Арба Чекит KG. Айзада Жамгырчиева: адамдын үстүнөн пиар жасабай эле койсоңор. Алып баруучу ырчы Айзада Жамгырчиева аны депутаттыкка ат салышып жаткандардын катарына кошкондорго өз пикирин билдирип, социалдык баракчасына пост бөлүштү. Айзада биринчилик орун куттуу болсун деген эл тааныштар. Сасык саясаттын оюндарынан алысмын. Ойногон эмесмин жана ойногум келбейт. Сураныч, адамдын үстүнөн пиар жасабай эле койсоңор, деп кайрылды алып баруучу. Эскерте кетсек, Айзада Жамгырчиева теле алып баруучу, тамада, актриса, ырчы катары таанымал. 1995-жылы 23 августта Талас облусунун Кызыл Октябрь айылында төрөлгөн. Маалымат булагы Заман Чекит KG. Каза болду делип жерге берилген келин 1 жумадан кийин үйүнө келди. Индияда каза болду деп жерге берилген келин 6 күндөн кийин үйүнө кайтып келди. Бул тууралуу аталган өлкөнүн жергиликтүү маалымат булактарына шилтеме берип, Барометр которду. Окуя Индиянын Уттар-Прадеш аймагында 27-июлда катталган. Анда укук коргоочулар чемоданга салынган аял кишинин сөөгүн табышкан. 24 жаштагы кыздын денесин анын туугандары тастыкташкан. Тергөөчүлөр кылмышка шектүү катары анын үй бүлөсүн айыпташкан. Себеби жолдош жана анын үй бүлөсү келинине ар дайым жаман мамиле кылышкан деп айтылат маалыматта. Бирок келин 6 күндөн кийин полиция кызматына келип, ал 1 жума аралыгында коңшу шаарга иштегени кеткенин айткан. Аны иштегени кеткени эч ким билген эмес. Белгилей кетсек, келиндин жолдошунан жана анын үй бүлөсүнө айыптар алынды. Маалымат булагы Аргумент Чекит KG. Ак үйдүн жанында митинг болду. Борбор калаадагы Ак үйдүн жанында Караван Сода борборунун ижарачылары митингге чыгышты. Алар бийликке объекти электрондук аукциондон алып салуу жана аларды жумуш ордунан ажыратпоо талабы менен кайрылышты. 70ке жакын ижарачылар коронавируска байланыштуу ижара акысын жокко чыгарууну талап кылышты. Алардан соода бутиктердин 10 күндүн ишинде бошотуп, иштебегендигине карабастан, июнь жана июль айлары үчүн ижара акысын төлөшү керек деп талап кылышууда. Наразычылык акциясына чыккандарга мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун төрагасы Жылдызбек Исакулов жолукту. Ал ижарачылардын көйгөйлөрүн чечүүгө аракет кыларын айтты. Караван Сода борбору соттун чечими менен экс-парламентарий жана Бишкек шаарынын мурунку мэри Нариман Тулеевден конфискацияланган. Ал 2017-жылы мамлекеттик менчикке кабыл алынган. Сода борборундагы соода түйүндөрүн ижарага берүүдөн түшкөн негизги кирешени Мүлк мамлекеттик ишканасы алат. Маалымат булагы Назар News Чекит KG.